Алайдагы Курманжандатка тарыхый этнографиялык музейинин чатыры акыркы 4 жылдан бери алмаштырууга муктаж болуп келген. Чатырдан аккан суу ичиндеги экспонаттарга тийип, көйгөйлүү маселеге айланган. Анын бул абалга келишине 2015-жылдагы зилзалада пайда болгон жаракалар себеп болгон. Ошондон бери тамчы агып аткан музейдин үстүнөнчү. Анан ушул быйыл Жогорку Кеңештин депутаттары, спикер өзү, Тастанбек Ратысбекович жана ошондой эле Маданият министрлиги тарабынан кишилер келип бүт баардыгы көрүп, анан кийин ушул смета жазылып, 3 миллион 400 смета жазылдык эле, анын порталга берип, тендердин негизинде 1 миллион 900 сомго музейдин үстү кайрадан чатыры алмаштырылып, жана ошондой эле чатырдын ичи дагы толугу менен оңдолуп чыкты. Мындан сырттан келген гранттардын эсебинен экспонаттар да толукталды. Музейде 80ге жакын тарыхый буюмдар болсо, анын дээрлик жарымы Курманжандаткага жана анын урпактарына тиешелүү буюмдар. Энебиздин мурун кийими коюлган эмес экен. Ушуну дагы 2018-ден бери 2019 жылдан бери изилдеп жүрүп, ушул кийимин жаңылап, ушул энебиздин койдук. Муну өзү эличектин артындагы бул матабыз ушул Курманжандатка энебиздин өзүнүкү экен. Бул ушул тытылып кетиптир. Азыркы күндө кол тийсе эле уже чирип тытылып атат да, ушуну реставрация кылып кайрадан ушуну коюп атабыз. Бир гана ушул чөпүрөк ошо өзүнө таандык, мындагы ушул өзүнүн урпактарынан Бишкектен алдырып келдик. Бишкекте жашайт экен, мурун Чоң Алайда иштеген экен, ал эже өзүнүн урпактары. Учурда экспонаттардын санын көбөйтүү аракеттери жүрүүдө. Анткени жылдан жылга музейге келгендердин саны да өсүүдө. Курманжандатка тарыхый этнографиялык музейибизге 2018-жылы 900дөн ашык туристтер жана башка ошо Кыргызстандын ичиндеги эле жарандар, башка өлкөлөрдөн деле келишет. Келген, ал эми 2019-жылы болсо 2500дөн ашык турист келди да. Бул деген баягы биздин дагы музейибиздин жакшы баягы жетишкендиги деп ойлойм. Аталган тарыхый этнографиялык музейи 1991-жылы Ашар жолу менен салынган. Реконструкция иштери акыркы жолу 2011-жылы жүргүзүлгөн. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.